бир киши жооп Кече берсеңиздер. президент Үстак айтты. Интернет булактарынан дават, насаат айтсаңыздар маселе жок деди. Сиздер бүгүн келип туруп кайра биянан акырын өзүңүздөрдүн мыйзамыңыздарды мындай жабык түрүндө алып келип киргизип атасыздар да. Ошон үчүн Венера Калдыбек ушул маселе боюнча өзүнчө комитеттин мүчөлөрү менен добушка коюп бериңиз деп өтүнөм мен сизден. Рахмат. Рахмат. Канат мырза сизге. Урматтуу депутаттар, бизде азыр аябай көп эл көрүп атат да, мына ушул жерден биз так түшүндүрүп кетели да. Бул жерде жана сиз айтып аткан тарбия максатында, мындай түшүндүрүү максатында мындай бул эми жакшы, бул жаман деп айткандарга эч кандай каттоо талап кылынбайт. Мындай жакшылык айтып, мына бул жакшы нерсе, бул жаман нерсе, мына ошол эле жанакы ичкилигиңерди чыгаргыла деп. Эми башка жөндө сөз болуп атат. Насаатты айткан киши билимдүү, алымдуу болуш керек, туурабы? Өзүнүн ошон үчүн Венера Калдыбек 9ду бүтүп, орто билими жана жогорку билими деп атпайбы? Анан кийин кайра Куранды жаттаган, хадис билген адамдар айтыш керек деп атат. Анда мыйзамды ошондой кылып киргизели. Туурабы? Албек, ошон үчүн мен талашкым да келбейт, эми талашсаңар, талаша турган ишиңер болсо Куран сүннөткө кайрылган дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Азамат Маматович, сиз айтыңызчы. Уруксат болсо, Октойбек мырза, мен сизге азыр статьяны бердим. 13 статья насаатчынын каттоосу. Ушул жерден өзүңүз мына республикага окуп берип коюңузчу. Ошол жерде 500'дү көрүп атасызбы сиз? Азыр могу жерде калп эле публикага ойногонун кереги барбы жокпу деп атам да. Жок да, могу жерде 500 дегенди каякта көрүп атасыз могу жерден сиз? Мыйзамды толугу менен мына азыр мен сизге бердим. Окуп бериңизчи ушуну. Азамат мырза, сиз публикага ойноп атасыз деген андай туура эмес сөздөрдү айтпаңыз. Сиз мен жүрөгүмө кирип көрүп атасызбы? Мен бүгүнкү келаткан мыйзам долбоорун келечектеги биздин мусулман бир туугандарыбызга мындай залакасы тийбесин деген маселени айтып атам. Мен дагы мамлекеттин коопсуздугун ойлоп атам. Мен дагы президенттин айткан сөзүн, кечээинки сөзүн дагы тастыктап айтып атам мен сиздерге. Интернет булактарынан кысым көрсөтпөйбүз, андай болбойт деп атасыздар. Бүгүн сиздер бияка мындай сунуш берип атпайсыздар. Ошону айтып атам мен. Талаша турган жерде эчтеке жок, маселе жок. Азамат Маматович, сизге сөз берилет. Кичине мындай тартипти кармабайсыңар, сиздер каяктап отурасыңар? Депутат сүйлөп атканда толугу менен угуп, анан кийин мен сиздерге сөз беремин. Сиз суроону бердиңиз, туурабы? Медет Кубаныч, сизге сөз. Бир процедурный эле маселе, урматтуу туугандар, эч кимдин ой пикирине сын пикир айткым келбейт, бирок аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосунда пикир келишпеген учурда баардыгы дипломатиялык мыйзамга таянган өңүттө өтүшү керек дейм. Азыр мына мекеменин жетекчисин, парламенттин мүчөсүн, депутатты сиз публикага ойноп атасыз дегени өтө одоно, осол айтылган сөз болуп калды дейм. Мен ишенип тургум келет, мындан ары сиз өзүңүздүн карьераңызда мындай бейбаштык, бейтартиптик сөздөрдү колдонбойсуз деп. Биздин билишибизче бул Чойбеков Бакыт 5 мал намаз окуган, чын ниети менен дин жолунда аракет кылып жүргөн жигит да. Анан мен ойлойт элем, чоң даражадагы кызмат адамдары, тем более парламенттин өкүлүнө, анткени бир аз жакшы эмес го дейм. Туура кабыл аласыз деп ойлойм. Адам катары сиз сыйлайм, бирок унчукпай кое албадым.